Fizika сабагы 7-класстар үчүн мугалим Турусбаева Элиза. Саламатсыңарбы балдар? Дагы бир жолу онлайн сабагыбызда кездешкениме кубанычтамын. Сабагыбызды баштоодон мурун силердин маанайыңарды билгим келет. Азыр кайсы мезгил балдар? Туура, жаз мезгили. Мына ушул жаз мезгилиндей жаркыраган маанайды баардыгыңарга каалайм балдар. Баарыбыз сабакка окуу куралы, жазуу дептери, калем-сап жана өздүк телефонуңарды алып сабакка даяр турабыз. Баарыбыз даярбызбы? Анда сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштоодон мурун өтүлгөн темаларды эсибизге салып алсак. Силерге 2 минуталык ой жүгүртүү. Рычаг, блок, жантык тегистик, бурама жана термелүү. Берилген сөздөрдүн ичинен ашыкча сөздү табуу. Кайсы сөз ашыкча? Кана баарыбыз ойлонобуз. Туура жооп термелүү. Баарыңарды туура белгиледиңер деп ойлойм. Эмне себептен туура жооп термелүү? Күчтөн утуш алууга арналган куралдарды биз жөнөкөй механизмдер деп өткөн сабагыбызда айтылган. Рычаг, блок, жантык тегистик жана бурама жөнөкөй механизмдердин түрлөрү болуп эсептелинет. Анда жөнөкөй механизмдердин түрлөрү боюнча ар бирине токтоло кетсек. Рычаг кыймылсыз таяныштын айланасында кыймылга келе турган нерсе. Блок тегерек айлануучу нерсеге артылган жип менен кошо алынган система. Жантык тегистик нерселерди тоголотуп чыгаруу менен күчтөн утуш алуу. Бурама же бурап киргизүү дейбиз. Пароходду, самолетту жана башка нерселерди аракетке келтирүүчү бурамалуу стержень. Мына балдар, биз өтүлгөн темаларды бир аз болсо дагы эсибизге салып алдык. Биздин бүгүнкү темабыз жаңы материалды өздөштүрүүгө арналган сабак. Биздин жашоо турмушубузда термелүү кыймылы кеңири тараган. Мына бул сүрөттөрдө көрүп турасыңар. Шамалдын таасири астында бактарактар жана өсүмдүктөр кыймылга келишет балдар. Жана ошондой эле кандайдыр бир шамал таасир этсе дагы китептин бети ачылууга дуушар болот. Ошондой эле улуттук аспаптарыбыз, комуз, ооз комуз жана башкалар дагы чертилгенде алардын кылы дагы термелүү кыймылына ээ болот. Жана телефон менен сүйлөшкөндө анын жука дирилдек мембранасы дагы ушундай эле кыймылга ээ болот. Жана машиналар от алдырганда анын тулку бою да кыймылга келет. Ошондой эле биз колдонуп жүргөн сааттарды да айтабыз. Булардын баардыгы биригип бизге термелүү кыймылын түшүндүрөт. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Мында дагы жердин ички катмарындагы эбегейсиз зор күчтүн аракети менен жердин титиреши дагы термелүүгө ээ болот. Бактарактар жана ошондой эле селкинчектер, балдардын оюнчугу дагы бизге ушундай эле кыймылдарга ээ болот. Мындай кыймылдарды биз өзүбүздүн организмибизден да кездештиребиз. Жүрөк жана кан тамырлардын согушу. Ошондой эле абада таралган үн булардын баардыгы термелүү кыймылына ээ болот.
Анда балдар, биздин бүгүnkү темабыз термелүү кыймылы жана анын негизги мүнөздөмөлөрү. Сабагыбыздын максаты жашоо турмушубуздагы термелүү кыймылы жана анын түрлөрү менен таанышып, аларды салыштыруу. Механикалык термелүүнү мүнөздөчү чоңдуктар менен таанышасыңар. Берилген формулалардын негизинде маселе иштөөгө үйрөнүү. Сабагыбыздагы негизги түшүнүктөр: термелүү кыймылы, эркин термелүү, аргасыз термелүү, термелүү амплитудасы, термелүү мезгили жана термелүү жыштыгы. Сабагыбызда берилген ар бир жаңы сөздөрдү белгилеп жазып турабыз. Төмөндөгүдөй тажрыйбага токтолобуз. Жипке шарчаны байлап, аны штативке бекители. Шарчанын тынч турган абалы тең салмактуулук абалы деп аталат. Шарчаны тең салмактуу абалынан кандайдыр бир бурчка кыйшайтып кое берсек, ал тең салмактуу абалынан бирде оңго, бирде солго кайталануучу кыймылга келет. Кыймыл убакыттын кандайдыр бир белгилүү аралыгында кайталанып турат. Мындай кыймылды биз кийинки сүрөттөрдөн дагы көрүп турабыз. Термелүү кыймылына мүнөздүү белгилер кайсылар эми балдар? Бул суроого жооп берүү үчүн биз азыркы эле айтып өткөн тажрыйбаларда баарынан нерсенин кыймылынын кайталанышы же дээрлик кайталанып турушун байкадык. Бир толук термелүү жасап, башкача айтканда сол жактагы четки абалдан оң жактагы четки абалга чейин жана тескерисинче ошондой эле жолду өтүп, шарча дагы ошол эле кыймылын уланта берет. Демек, кыймыл кайталана берсе, анда аны биз мезгилдүү кыймыл деп айтабыз. Термелүү бул белгилүү бир убакыт аралыгындагы кайталануучу кыймыл экен балдар. Эми биз бул термелүүнүн негизинде нерселердин мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылы термелүү кыймылы деп аталат. Термелүүнүн эки түрү бар: эркин термелүү жана аргасыз термелүү. Биз азыркы эле көргөн сүрөттөрдүн ичинен бактарактардын кыймылын биз аргасыз термелүүгө мисал кылабыз. Ал эми пружинага илинген жүк эркин термелүүгө мисал болуп берет. Эркин термелүү деп нерсе тең салмактуулук абалынан чыгарылгандан кийин оордук күчүнүн же серпилгичтүүлүк күчүнүн аракети астында гана термелген термелүүнү айтабыз. Биз колубузга китепти же башка бир буюмду алып, аны ары бери кыймылга келтирсек, сыртынан караганда бул термелүү кыймылына окшойт, бирок ал термелүү кыймылы боло албайт. Себеби колубуздун кыймылын кайсы жерге токтотсок, биздин колубузда китеп ошол жерде кала берет. Андан ары ал термелүүсүн өзү уланта албайт. Термелүүнүн эң жөнөкөй түрү болуп эркин термелүүлөр эсептелинет. Нерсе тең салмактуулук абалынан чыгарылгандан кийин оордук күчүнүн же серпилгичтүүлүк күчүнүн аракети астында гана термелсе, аны биз эркин термелүү деп айттык. Мисалы, азыркы эле айтып өтүлгөн пружинага илинген жүк мынакей. Бул өзүнүн тең салмактуулук абалынан чыгарылып, оордук күчүнүн же серпилгичтүүлүк күчүнүн натыйжасында термелүүгө ээ болду. Ал эми аргасыз термелүү деп
mezgil менен сырткы күчтөрдүн таасири астында пайда болуучу термелүүнү айтабыз балдар. Мына биз бул жердеги сүрөттөрдөн аргасыз термелүүгө мисал келтире алабыз. Сырткы күч таасир этпесе, бул жерде кыймылдаган нерселердин бардыгы өз алдынча кыймылдынын уланта албайт. Ал эми азыркы эле көрсөтүлгөн сүрөттөрдүн ичинен пружинага иленген жүк, жүрөктүн согушу, жердин титиреши, сааттын маятнигинин жүрүшү эркин термелүүгө мисал болуп бере алат. Азыркы айтылган мисалдар ички күчтүн таасири астында кыймылын мезгил менен уланта алат. Эркин термелүү кыймылы пайда болушу үчүн эки шарттын аткарылышы зарыл. Биринчи, нерсе тең салмактуулук абалдан чыгарганда, аны кайра тең салмактуу абалына алып келүүчү умтулган күч керек. Экинчиден, термелүүчү нерсеге сүрүлүү жолтоо болбошу зарыл. Эгерде сүрүлүү күчү чоң болсо, термелүү бат өчөт. Же такыр термелүү болбой калышы дагы мүмкүн. Ал эми аргасыз термелүү жүрүп жаткан чөйрөдө сүрүлүү дайыма болгондуктан, ал акырындык менен басаңдап отуруп өчөт. Демек, термелүүчү нерсеге сырттан мезгил менен күч аракет этпесе, ал өчүүчү термелүү болот. Ага сырттан мезгил менен түрткү берип турганда гана термелүүсүн уланта алат. Бул аргасыз термелүү болуп эсептелинет. Азыр эле айтып өткөн термелүүлөрдү мүнөздөчү чоңдуктар менен таанышабыз. Булар кайсы чоңдуктар? Бизге жипке байланган шар берилген. Бул шарды биз бир канча аралыкка тартып кайра кое берсек, бул кыймылын улантат. Бул мисалды биз селкинчекте да байкасак болот. Биз жашообузда балдар көбүнчө эле селкинчекте безиңер. Мына ошол учурда биз селкинчекте канча бир аралыкка тартып туруп кое беребиз, ал термелүүсүн улантат. Мына ушул тең салмактуулук абалынан бир канча алыстыкка аралаган аралыгы же которулуу аралыгы дейбиз. Бул термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Башкача айтканда, нерсенин тең салмактуу абалынан эң чоң которулуу аралыгы термелүүнүн амплитудасы деп аталат. Аны биз А тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги метр, кошумча бирдиктери миллиметр, сантиметр, дециметр. Ошондой эле бул жердеги шар бир толук термелүүгө кеткен убактысын биз термелүү мезгили деп айтабыз. Аны биз Т тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги секунд. Бирдек убакыт ичиндеги термелүүнүн саны бул термелүүнүн жыштыгы деп аталат. Аны биз Н тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги герц, 1 герц 1 бөлүнгөн секундка барабар. Бул берилген термелүү мезгили менен термелүү жыштыгы, булар бири-бирине тескери чоңдуктар. Дагы бир жолу кайталап кетем. Термелүү мезгили, эгер нерсе бир толук термелүү жасоо үчүн 2 секунд убакыт кетирсе, анда анын термелүү мезгили дагы 2 секунд болуп эсептелинет. Ал эми термелүү жыштыгы бул термелүү кыймылын мүнөздөчү физикалык чоңдук. Анда биз термелүү мезгили менен термелүү жыштыгынын формуласын келтирип чыгаралы. Мына бул жерде термелүү мезгилинин формуласы термелүү жыштыгына тескери чоңдук. Жана ошондой эле термелүү жыштыгы дагы термелүү мезгилине тескери чоңдуктар.
Термелүү кыймылынын өздөчү дагы термелүү кыймылынын ылдамдыгы кездешет. Термелүү кыймылы жалпысынан өзгөрмөлүү кыймыл, ал ылдамдатылган жана акырындатылган кыймылдардан турат. Жипке илинген шарча тең салмактуу абалынан кыйшайтып кое бергенде анын ылдамдыгы барган сайын чоңоюп турат. Тең салмактуу абалына жеткенде эң чоң болот. Андан ары кайра ылдамдыгы азайып, эң четки абалында 0 барабар болот. Шарча карама-каршы багытта кайра ушул кыймылды кайталайт. Ошентип, термелүүчү нерсенин ылдамдыгы тең салмактуу абалынан четтеген эң алыскы аралыгында 0 барабар болот. Бул чекиттерде нерсе токтоп, кайра карама-каршы жакты көздөй келет. Качан тең салмактуу абалына жеткенде, же болбосо x барабар 0 болгондо, анын ылдамдыгы эң жогорку болот. Демек, ылдамдыкта термелүү кыймылына мезгилдүү өзгөрөт экен. Өтүлгөн темалар түшүнүктүүбү балдар? Бул термелүү кыймылы биздин жашообузда кыймылдарды мисал келтирип тааныш десек да болот балдар. Эми биз өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн маселеге көңүлүңөрдү бурабыз. Бизге төмөндөгүдөй маселе берилген. Пружинага илинген жүктүн термелүү мезгили 2 секунд. Аны кандай түшүнсө болот? Бул учурда термелүүнүн жыштыгы эмнеге барабар? Бул маселеде биз эки нерсени такташыбыз керек. Биринчиден, термелүү мезгили 2 секунда болсо, аны кандай түшүнөбүз? Бул жерде термелүү мезгили жөнүндө сөз болуп турат. Ал эми экинчи учурда термелүүнүн жыштыгы эмнеге барабар? Маселенин берилишин жакшылап окуп чыгып, түшүнгөндөн кийин биз маселенин берилишин жазып чыгабыз. Берилди. Термелүү мезгили барабар 2 секундага. Термелүү жыштыгы эмнеге барабар? Биз азыркы эле темада айтылып өтүлгөндөй, термелүү жыштыгынын формуласын келтирип чыгарабыз. Же болбосо термелүү жыштыгы деген эмне? Мына ушул суроого биринчи жооп берсек болот. Бирдик убакыт ичиндеги термелүүнүн саны термелүү жыштыгы деп аталат. Аны биз n деген тамга менен белгилейбиз. N барабар 1/t. Термелүү жыштыгы термелүү мезгилине тескери чоңдук. Чыгарууда биз ар бир чоңдукту ордун менен коюп чыгарабыз. Термелүү жыштыгы барабар 1 термелүү мезгилинин ордунда 2 секунд. Барабар 0,5 1 секунд. Эми биз термелүү жыштыгынын бирдиги герц болчу. Бул жерден биз жыйынтык чыгарабыз. 1 герц 1 секундтан келип чыгат. Анда биздин чыгарган маселе термелүүнүн жыштыгы 0,5 герцке барабар экен. Жобу 2 секунд деген бир толук термелүү жасоо үчүн 2 секунд кетирген. Жана термелүүнүн жыштыгы 0,5 герцке барабар болду. Маселе чыгарууну толук түшүндүк деп ойлойм. Анда бул маселени баарыбыз дептерге жазып алабыз дагы тапшырмага көңүл бурабыз. Үй тапшырма берүүдө тест даярдалган. Бул жердеги тестти жакшылап жазып аласыңар. Үйүбүздөн кайталап окуп, мен Мультурок сайтынан дагы тестти жөнөтөм. Ошол жерден ар бирибиз өзүбүздүн өздүк телефонубуз менен тапшырманы аткарып, өзүбүзгө канча проценттеги билим алдык өзүбүздү өзүбүз баалап алабыз.
Birinci тапшырма. Нерсени мезгилдүү кайталанып туруучу кыймылы кандай кыймыл болуп эсептелинет? А. Айлануу кыймылы. Б. Түз сызыктуу кыймыл. В. Алга умтулуу кыймылы. Г. Термелүү кыймылы. Экинчи тапшырма. Эркин термелүү кандай күчтүн таасиринде пайда болот? А. Оордук күчүнүн. Б. Сүрүлүү күчүнүн. В. Түртүү күчүнүн. Г. Оордук күчү жана серпилгичтүүлүк күчтөрүнүн таасиринде пайда болот. Кийинки тапшырма. Термелүү мезгилин белгилөөчү чоңдук. А. Жообу Т тамгасы менен белгилейбиз. Б. Жообу Н тамгасы менен белгилейбиз. В. Жообу F тамгасы менен белгилейбиз. Г. Жообу М тамгасы менен белгилейбиз. Кийинки тапшырма. Нерсенин термелүү жыштыгы 10 Гц, термелүү мезгили эмнеге барабар? Бул жерде биз маселени берилишин жазып, формуласын тактап, анан чыгарып, жообун негиздейбиз. А жообу 0,1 секунд, Б жообу 0,2 секунд, В жообу 10 секунд, Г жообу 0,1 секунд. Чыгарып алгандан кийин жоопту белгилейбиз. Кийинки тапшырма. Эгерде пружинага илинген жүк 10 секундта 20 термелүү жасаса, анда 1 секундта канча термелүү жасайт? Тапшырманы дагы бир жолу окуйм. Эгерде пружинага илинген жүк 10 секундта 20 термелүү жасаса, анда 1 секундта канча термелүү жасайт? Берилген тапшырманы дагы жакшылап окуп чыгып, формуласын дайындап, чыгарып алгандан кийин жообун белгилейбиз. А жообу 2 жана 1 секунд. Б жообу 2 жана 0,5 секунд. В жообу 1 жана 2,2 секунд. Г жообу 2 жана 0,5 секунд. Тапшырманы жазып алдык деп ойлойм. Жана дагы кошумча тапшырма. Өзүбүздүн окуу китебибизден 51 жана 52 параграфтагы темаларды толук окуп чыгып, алдындагы суроолорго жоопторду дайындайбыз. Сабагыбыз түшүнүктүү болдубу? Анда балдар, эмки сабакка көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.